Саламатсызбы, Турсунай Керимбековна? Менин 4 балам бар. 3-сү кыз. Аны 5-6 ай эмизгенде эле 4-чү балам боюма бүтүп калды. Анан кызымды эмчектен чыгардым. Ал кызым аябай акылдуу, сулуу кыз болду. Баары ошону жакшы көрүшөт. Азыр кызым 5 жаш 9 ай болду. Башка балдарды эркелетип же мактап койсом эле, мени жакшы көрөсүңбү деп көп айтчу болду. Байкабай кичинекейди эркелетип алсам, таарынып көп ыйлайт. Үнүмдү катуу чыгарып сүйлөсөм эле ыйлап жиберет. Аны көп деле урушпайбыз. Эмнеден болуп жатат? Мен өзүм кайсыл жерден ката кетирип жатам? Негизи кыздар, бизге суроо берет айымдар. Биз берген жооп менен сиздин өмүрүңүз өзгөрүп кетпейт. Мен азыр көп суроо бергим келип турат да, бул суроону берген айымга. Жалпы кызыңыз боюңузда болгондо түшүргүңүз келдиби? Же тез боюмда болуп калды дедиңизби? Же кыз болушун кааладыңызбы? Же уул болушун кааладыңызбы? Азыр кызымдын мүнөзү ушундай деп атасыз, демек сиз уул болушун каалаган жок белеңиз. Анан эмчектен эрте чыгардым деп атасыз, бизге келген суроого жооп берели. Жалпы мындай, эгерде сиз уул болушун кааласаңыз кызыңызды, ал түйүлдүк кезде өзүн керексиз сезинди. Мындай кыздар таарынчак болуп калат, ыйлаак болуп калат, тез ыйлап жиберет, же болбосо оюн ачык айта албайт. Жылмайып тура бериши мүмкүн, бирок оюн ачык айта албайт, оюн эркин айта албайт да, анткени курсактан сен керек эмессиң деген травманы алып калды го. Сен уул болушуң керек болчу деген травманы алып калды, эгер сиз уул болсун деген болсоңуз. Анан таарынып, ыйлоо көбүнчө ушундай болот да, каап оюнда болуп калды, мен төрөбөйт болчумун дейт, же болбосо аборт кылдырам деп ойлойт, же болбосо уул болсо экен деп ойлогон болсоңуз кызыңызды, анда таарынчактык ыйлоо сезимдери мына ошол сезимден келип чыгышы мүмкүн. Экинчи вариант. Сиз көп таарынган болушуңуз мүмкүн, кызыңыз боюнда барында көп ыйлаган болушуңуз мүмкүн. Ошол сезим сиз аркылуу балага өткөн. Дагы бир вариант айтайын. Бала эрте эмчектен чыкты деп атасыз да. 5-6 айда сиздин боюңузда болуп калганын ал 5-6 айлык бала түшүнгөн жок да, 5-6 айлык бала кечке энесинен эмчек сурайт да. Ага эмчек болсо болду, асты кургак болсо болду, эркелетип турса болду да, ага ошол эле жетет ааламда. Сиз эрте эмчектен чыгардыңыз, болгондо дагы биз баланы эмчектен чыгарганда башка бирөөлөргө берип коебуз да, сен алып жаат, 2-3 күнгө таштап коебуз, сен эмчектен чыгарып бер деп. Ал эми бала 3 жашка чейин айрыкча, негизи 18ге чыкканга чейин деп айтсак болот. Ааламда ал энесисиз өзүн эч ким сезет. Сиз башка бирөөгө таштап кетип калдыңыз, эмизбей койдуңуз, мен керек эмесмин деп ойлоп калды. Катуу таарынды, мага эмчек бербей койду. Мен керек эмес, мени жек көрөт, мени жаман көрөт деп ойлоп калды да. Ал азыр билбеши мүмкүн антип ойлоп калганын, эми 6 айлыгындагы чечимдерин билбейт го, бирок аны подсознание жаттап калган. 6 айлык баланын нерв системасы иштейт, жүрөгү согот, сезимдери бар, ыйлаганды билет, коркконду билет. Демек ал ушундай сезимдерде болушу мүмкүн. 0 жаштан 3 жашка чейин бала мени сүйөт, сүйбөйт, мен керек эмесмин деген анализдерди чыгарат. Жаш балдардын психологиясы, подсознаниясы бош да, мээ бош. Эмнени ойлосо, анын баарын подсознанияга жазат. Компьютер программаны жазгандай эле мээ жашоого программа түзөт деп айтсак болот. Негизи психология бул өтө терең нерсе. Жазылсаңыз жакшы болот. Проблема балада эмес, негизи. Эгер балабыз менен тил табыша албай атсак, бала 5 жашпы, 6 жашпы, 15 жашпы, 40 жашпы, проблема балада эмес. 7 жаштагы баланы келесоо десек, эгер ал өзүн 70 жашта да келесоомун деп сезет. Балага сүйүү, махабат берүү керек, анын мыкты экенин, керек экенин айтуу керек.